Бошотка, пожалуйста, Владимир Бошот. Акайын келип көрөбүз. Бүгүн 17 апрелде Улуттук футбол академиясынын оюн талааларында КФБнын элиталык футбол академияларынын ортосунда КФЮ Elite Youth Cup мелдеши башталды. Ага U13, 14, 15, 16 командалары катышууда. Алардын ичинде Бишкектин 2 командасы жана Ош, Манас шаарларынын командалары дагы бар. Бүгүн алгачкы оюн күнүндө 8 беттеш орун алды. Алардын ичинен 16 жашка чейинки Ош шаарынан келген Афим менен Манас шаарынан Барселона курамалары беттешип, оюн 4-0 эсебинде Афимдин пайдасына жыйынтыкталды. Игра была очень хорошая. Напряженно достаточно. Барселона, видно, что очень хорошо подготовились, но мы тоже просто так не сидели, хорошо готовились. Эти 4 месяца к нам пришел Азамат Байматов, мы с ним упорно тренировались, и все на поле показали счет 4-0 в нашу пользу. Все, что мы делали, это воплотилось на поле. Я доволен результатом и проделанной работой. Следующий матч у нас с НАФ Достук. Мы планируем эту игру, конечно же, выигрывать, чтобы уверенно забирать 6 очков и в дальнейшем уже выигрывать турнир. Команданын машыктыруучусу Азамат Байматовдун айтымында алар буга чейин Өзбекстандык курама менен беттешип, жеңишке жете алышкан. Бул мелдешке биз 4 айдан бери даярданганбыз. План боюнча келип атабыз. Мына бүгүн 4-чү расмий оюнубуз. Буга чейин өзүбүздүн жогорку лигада оюндарыбызды 2 оюнду өткөзгөнбүз. Анан эл аралык деңгээлде Өзбекстандын Андижан командасы ойнодук. Бүгүн 4-чү расмий оюнубуз. Эми 4-чү жеңишибиз, эми жумуш көп. Өзүңүздөр көргөндөй балдар прогресси жакшы, аракеттенет. Биздин машыктыруучулардын идеяларын түшүнүп атат. Ошол бүгүн утканга кубанычтабыз. Кийинки эртең эң маанилүү оюн болот. Ошол НАФ академиясы менен ойнойбуз. Биз бул биздинче эң күчтүү атаандаштардын бири. Буюрса план менен эле. Белгилей кетсек, 2025 жылдан тарта Кыргыз футбол биримдиги 4 элиталык өспүрүмдөр академиясынын өнүктүрүү программасын ишке ашыра баштаган. Бул программанын алкагында академиялар таланттуу футболчуларды жаш курагынан системалуу даярдашат. Бул мелдештин башкы максаты жаш оюнчуларга оюн тажрыйбасын камсыздап, ошондой эле академиялар арасында атаандаштыкты күчөтүү. Оюндар 17-ден 19 апрелге чейин Кыргыз футбол биримдигинин оюн талааларында өтөт. Акжол Исламова, Гүлчоро Казымголов, Кыргыз спорт ТВ, Бишкек.